Кыргызстандын энергетика тармагы өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн өзөгүн түзөт. Бул калктын бакубаттуулугуна, ыңгайлуу турмушуна, өндүрүштүн өнүгүшүнө түздөн түз таасирин тийгизген тутум. Энергетиктерге электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу, жаңы генерациялык кубаттуулуктарды ишке киргизүү боюнча маанилүү милдеттер жүктөлгөн. Энергетика менин саясатымдын негизги багыттарынын бири. Өлкө жетекчилигинин тапшырмасы боюнча тармактын адистери жакынкы келечекте энергетиканы өнүктүрүүгө олуттуу түрткү бере турган бир катар иштерди жүзөгө ашырды. Баткен облусунда Разаков арка аба чубалгысы, Разаков көмөк чордону курулду. Ошондой эле арка подстанциясы реконструкцияланды. Бул долбоорлор аймакты электр энергиясы менен камсыз кылууда коңшу өлкөдөн көз карандысыз болууга шарт түздү. Өтө кыска мөөнөттө, тагыраагы 12 күндүн ичинде президенттин тапшырмасы менен ат башыдагы Мустөр көмөк чордону курулуп бүттү. Аталган подстанция буга чейин генератор менен отурган чек ара тозотун электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууну шарттады. Дордой, Дордой 2, Келечек, Калыс Ордо, Мурас Ордо, Акбата, Энесай конуштарын электр энергиясы менен камсыз кылууну жакшырткан Алтын Казык подстанциясы курулду. Муну менен катар кичи ГЭСтерди куруу боюнча иштер жигердүү башталды. Мисалы, президенттин катышуусунда Таласта Бала Саруу кичи ГЭСинин пайдубалына капсула салынды. Бул чакан электр станциясы бүтсө, жылына 92 миллион киловатт-саат электр энергиясын чыгарат. Анан да Киров суу сактагычындагы сууну максималдуу натыйжалуу колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мындан тышкары, жакынкы жылдары Куланак, Каракөл кичи ГЭСи жана дагы ушундай гидроэлектростанциялар курулат. Айта кетчү жагдай, Каракөл кичи ГЭСин өлкөбүздүн энергетиктери өз күчү менен салууну пландап жатышат. Ошондой эле энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча долбоорлор жүзөгө ашырылат. Камбар Ата 1 электр станциясын, Жогорку Нарын, Суусамыр Көкөмөрен ГЭСтер каскадын, ошондой эле Каракече кенине жылуулук электр станциясын куруу сыяктуу олуттуу инвестицияларды талап кылган ири долбоорлорду ишке ашырууга да даярдыктар көрүлүүдө. Муну менен катар Бишкекте түндүк РЭДтин курулушу башталды. Бул долбоор Ордо калаанын түндүк батыш тарабындагы керектөөчүлөрдү тейлөөнүн сапатын жакшыртат. РЭД 2022 жылы январь айында ишке берилет. Эл үчүн кызмат кылган чалуу борбору болсун. Абоненттер менен өз ара аракеттенүүнү жакшыртуу үчүн Түндүк электр акционердик коомдун базасында күнү түнү иштеген кол борбор ачылды. Ал керектөөчүлөрдүн чалууларын жана суроо талаптарын кабыл алууну, иштеп чыгууну, талдоону жана мониторинг жүргүзүүнү жакшыртат. Энергетика тармагындагы дагы бир маанилүү жетишкендик. Энергетика кызматкерлеринин айлык маянасын 10дон 25%га чейин жогорулатуу, чыныгы кесипкөй адистердин иштөө шарттарын жакшыртуу, аларга кам көрүү — бул жогорку милдет. Кыргыз көмүр ишканасы Каракече көмүргени үчүн 10 хово жана 1 Нива сатып алды. Эскерте кетсек, Каракечеден быйыл 800 000 тонна көмүр казылды. Былтыр 497 000 тонна казылган. Кыргыз көмүр ишканасы бир жылда 188 миллион сом пайда тапты. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 8 эсе көп. Социалдык баада сатыла турган көмүр түйүндөрү өлкөнүн ар бир облусунда ачылууда. Алдыга коюлган максаттар: өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун бекемдөө, жарандарды жарык жана жылуулук менен камсыздоо, тармактын кызматкерлери үчүн чоң жоопкерчилик жана сыймык. Урматтуу кыргызстандыктар, баардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылда жарык жашоо сиздерге каалап, жалаң энергетиктердин атынан, өзүмдүн атынан баарыңыздарды куттуктап кеткенге уруксат этиңиздер.